Достор кутман күн. Бул видеодо коллизия деген түшүнүк боюнча сиздерге айтып берем. Бизде мыйзамда коллизия деген термин түшүнүк бар. Ал мыйзамдардын жана башка укуктук акттардын ортосундагы келишпестикти билдирет. Эгер эки мыйзамды мисал келтирсем ортосунда келишпестик болсо, бир мыйзамда А деп турса, экинчи мыйзамда Б деп турса, муну коллизия деп түшүнсөк болот. Тилдер арасында коллизия, келишпестик. Эгер биз колдонуп жүргөн мамлекеттик тилдин жана расмий тилдин, орус тилинин ортосундагы келишпестик коллизия болсо, биз эң биринчи учурда кыргыз тилин, мамлекеттик тилин колдонобуз. Эгер мыйзам менен кодекстин ортосунда келишпестик коллизия болсо, биз эң биринчи кодексти колдонобуз. Эмнеге дегенде иерархия боюнча кодекс өйдө турат. Конституциялык мыйзам деген бар, ал эми башка. Эгер конституциялык мыйзам менен кодекстин ортосунда келишпестик болсо, албетте конституциондук мыйзам өйдөлүп турат. Конституция андан дагы өйдө турат. Ошондуктан эгер коллизия болсо, ошол мыйзамдын эки мыйзамдын ортосундагы иерархияны караш керек. Бизде коллизиялар көп. Анан эки бирдей мыйзамдын ортосунда коллизия болуп калса, мынакей ушул чындыгы көйгөй. Ал нерсени чечиш керек. Мыйзамды келтирген, мыйзамды өзгөрткөн органдар аны өзгөртүшү мүмкүн, тактап тууралашы мүмкүн, бирок коллизия бар, аны өзгөрткөнгө чоң көп жана убакыт кетет. Бизде коллизиялар көп, ал боюнча көп мисалдар келтирсек болот. Бирок эмки видеолордо мен сиздерге эки мисал келтирем. Ал чоң көйгөй деп мен эсептейм, бирок бүгүнкү күндө ал коллизиялар бар. Сак болуңар.